Урматтуу онлайн университети платформасынын бүгүнкү вебинарынан келген катышуучулар, биз бүгүн Баткенге жардам долбоорунун кезектеги вебинарын баштайбыз. Бүгүнкү вебинардын темасы Кыргызстандагы жойгучтордо онлайн билим берүү маселелери, орток сабактардын мисалында темасында болот. Биздин бүгүнкү спикерибиз Абдыкулова Роза Аманбаевна, тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз-Түрк Манас университетинин дистанттык билим берүү борборунун жетекчиси. Роза Аманбаевна ХЖТП университетинин тарых бөлүмүндө бакалавриат даражасын алган. Магистратураны Гази университетинен тарых адистиги боюнча бүтүргөн. Ал эми Манас университетинен докторантураны PhD'син жасаган. Архив документтер боюнча Осмон мамлекети жана Орто Азия хандыктарынын ортосундагы дипломатиялык мамилелер боюнча докторлук диссертациясын жактаган жана ал китеп болуп басылып чыккан. Анда биз вебинарыбызды баштайбыз. Роза Аманбаевна, сизге сөз анда. Чоң рахмат, Мукаррам айым, саламатсыздарбы? Кутман кеч барыңыздарга. Мен бул Баткенге жардам ушундай бир долбоордун алкагында жүрүп жаткан аябай кубанычтамын. Менин бүгүн сиздер менен бөлүшө турган маалымат темам бул пандемия шартында онлайн билим берүү маселелери да Кыргызстанда. Бирок жалпы түрдө алып карай албайбыз. Ошон үчүн чектөө формасында мен өзүм иштеп жаткан Кыргыз-Түрк Манас университетинде дистанттык билим берүү борборунда атайын окутулган орток сабактар бар. Межфакультетский сабактар деп коебуз. Бул Кыргызстанда бардык эле университеттерде бар. Мына ошол орток сабактарды алган студенттерге сурамжылоо, анкет жүргүзүүнүн натыйжасында ушул бир жылдан ашык убакыттын ичинде пандемия шартында онлайн билим берүүдө кандай маселелер жаралды. Ушулар боюнча изилдөө жүргүздүм эле. Ушуну сиздер менен бөлүшкүм келип турат. Эми бул изилдөөдө азыр катары менен эле кетейин. Кыргызстанда бул пандемия башталганга чейин өзү дистанттык билим берүү дегенде дайым эле көбүнчө ошол биз билген заочный образование менен алмаштырып жүргөндөр да көп болчу да. Же болсо correspondence study деп коебу англисчеси. Ушул эме менен алмаштыргандар да бар болчу. Муну бизде деген изилдөөлөрдө түгүл ушул маселени да карап чыккандар. Алмаштыруу дистанттык десе эле заочный формада окутулган эле экинчи бир аталышы турбайбы деп айтып келгендер да болгон да. Эми бул пандемиядан улам эле Кыргызстанда бул онлайн дистанттык билим берүү башталды. Жок, технологиянын өнүгүшүнүн натыйжасында бизде 2003 жылы ошол билим берүүгө байланышкан мыйзамда санариптештирүү маселеси боюнча атайын берени бар. Бул дистанциялык билим берүү технологиялары, маалымат телекоммуникациялык технологиялар каражаттарын колдонуп окуп жаткандар менен педагогикалык кызматкердин кыйыр же толук эмес кыйыр түрдө, бул баягы гибриддик форма, же болсо асинхрондук формалар сыяктуу эле иш жүргүзүү аркылуу ишке ашырылуучу билим берүү технологиялар болуп саналат. Эгер ушундайга муктаждык болуп калса, анда ушул санариптештирүүнү пайдаланууга билим берүү сферасында мүмкүн экендиги тууралуу берене кездешет да. Анан эми меники бул жерде жана айтып өткөндөй эле пандемия шартында жалпы онлайнда албастан ушул бир жогорку окуу жайы катары, Кыргызстандагы жогорку окуу жайы катары Манас университетинде анда дагы бүт факультеттердеги сабактар эмес, орток сабактарды алган студенттер негизги объект катары алсак болот да. Ушул студенттерден алынган сурамжылоонун натыйжасында былтыры бизде март айында 16 мартта баштадык биз онлайнга университет. Март айынан баштап быйылкы март айына чейин бир жылдын ичинде онлайн билим берүүдө кандай өзгөрүүлөр болду жана ушул онлайн билим берүүнүн позитивдүү жана негативдүү тараптары кандай болду? Кыргызстанда онлайн билим берүүгө өтүүдөгү бизден маңдайыбызга чыккан маселелер боюнча изилдөө жүргүзгөн. Эми бул Манас университетинде дистанттык билим берүү борбору өзү 2013-тө башталды. Мындагы максаттагы ушул баягы эле биринчи, экинчи курста массалык түрдө алынган межфакультетский деп
орусча айтканда ушул орток сабактарды онлайн түрдө, дистанттык түрдө жүргүзүү болчу. Муну 2020 жылдын март айына чейин биз деген асинхрондук форматта өткөрдүк. Материалдар мурдатан жүктөлгөн, сынактар гана кагаз жүзүндө жүргүзүлчү. Анан ушул 2020-дан баштап толугу менен бул сабактар дагы онлайнга өтүлдү да. Эми барыңыздарга белгилүү болгон бул орток сабактар башка окуу мамлекеттерде мындай көрүнүш жок. Кыргызстанда ошол экология, тарых сабагы, философия, дүйнө жана түрк цивилизациялары деген бар бизде. Заманбап табигый илимдердин концепциялары, манастануу, анан Кыргызстан географиясы. Анан сентябрдан баштап мына кыргыз адабияты да кирип атат, тил жана адабият экөөтөн кирип атат. Эми Манас университетинде биз жанагы жаңы эле пандемия башталганда ар бир университет бул убакка чейин колдонуп жүргөн платформаларын колдонгондор болду, же болбосо башкага алмаштыруулар болду. Бизде болсо былтыр биринчи башталганда Google Meet менен баштадык сабак өтүүнү онлайн түрдө. Ал эми кыйыр мааниде тапшырмалардын жүктөлүшү, ал жерден жанагы процесстердин баарын алуу бул Google Classroom'да болгон да. Анан биз быйыл кайра ушул эмеден баштап, кышкы эмеден баштап биз Moodle платформасына өтүп кеттик да. Эми менин бул жерде келейин изилдөөгө. Алгач мен өзүмдүн максатым боюнча изилдөө суроолорун, жалпы биринчи бөлүм изилдөө суроолору бул биринчи жүргүзгөн, былтыры жүргүзгөн анкетамдагы суроолор, экинчи изилдөө суроолору бул бир жылдын ичиндеги өзгөрүүлөрдү камтый турган анкетадагы суроолорго таянган негизги изилдөө суроолору. Биринчисинде бул Кыргызстан онлайн билим берүүгө даяр беле? Ар бир түтүн балдарын технология менен камсыз кылганбы? Студенттер билим алууда көбүн эсе кайсы гаджетти пайдаланышат? Кыргызстанда интернет булактары кандай иштейт? Кайсы компаниялар кызмат кылат жана кайсынысы онлайн билим алууда ийкемдүү? Толуу Кыргызстандын аймактарынын баарында интернет жакшы тартабы? Жана онлайн билим алуу студенттерге жана үй бүлөлүк финансылык абалга таасир эттиби? Оң жана терс жактарын аныктоо маселеси боюнча биринчи изилдөө суроолорум ушулар болчу. Ал эми экинчи изилдөө суроолору ушуга эле улантып кетүү менен түздөн-түз дагы көбүрөөк спецификалык формада мен объект катары алган ушул мен иштеген Манас университетиндеги онлайн маселеси боюнча. Жана айтып өткөндөй 2020 март айына чейин бизде асинхрондук формада өтүлчү. Ушул өтүлгөнү менен азыркы учурдагы айырмасы эмнеде? Сапаттык деңгээлде биринчи кезекте окутууда. Анан студенттер онлайн билим алууга канчалык даражада адаптация боло алышты, көнө алышты? Жогорку окуу жайда онлайн билим берүүнүн пайдалары жана кесепеттери, же болбосо негативдүү тараптары. Онлайн билим алуу тууралуу студенттердин ошол боюнча оң жана терс пикирлери кайсылар болушу мүмкүн? Эгер болсо, ошолордун баардыгын жалпы сурамжылоо методун жүргүзгөндөн кийин алардагы ушул суроолорго болгон жоопторду алуу менен эң көп кайсынысы биринчи орунга турат, кайсынысы кийинки орунга турат, ушуларды классификация жүргүзүп көрдүм. Биринчи анкетада былтыры 821 студент катышкан, экинчи анкетада 388 студент катышты. Бирок ал катышчагынан дагы ал балансты ортодогу чыгарганга аракет жасадым бул жерде. Эң алгач ушул негизги курал катары мен пайдаланган нерсем бул анкет болду, сурамжылоо. Анан кийин ошол сурамжылоодогу суроолорго жооп бергендиги боюнча классификацияга бөлүп чыктым дагы. Анан былтыркы менен быйылкы жыйынтыкты онлайндагы салыштыруу жүргүзүп, аягында жыйынтык алганга аракет кылдым. Баарыңыздар билгендей эле, бул орток сабактар биринчи курс жана экинчи курстардын программасында берилгендиктен, бул жерде сөз жок курс деп белгилеген учурда көбүнчө бул биринчи жана экинчи курстар экендиги ортого чыкты. Бул нормалдуу процесс катары алсак болот да. Анан эң кызыгы бул биринчи жана экинчи курстар, элестетиңиздер, биринчи курстар элет жеринен, же болбосо шаардан жаңы эле мектепти бүтүрүп келген, же болбосо бизде бир жыл даярдык курсун окугандан кийинки онлайнга биринчи жолу кадам шилтегендиктен, буларда негизги сабакта колдонгон гаджети ошол мезгилге чейин эле колунда ташып жүргөн эң негизги курал
бул чөнтөк телефон. Натыйжада онлайн сабакта колдонгон гаджетин сураган мезгилде 821 студенттен бул жерде көрүп турганыңыздардай 95,96,7%, 95,7% чөнтөк телефон колдонгондугун байкасак болот да. Мунун эки себебин айтсак болот. Жана мен айтып өткөндөй, айыл жергесинен, шаардан жаңы эле келген учурда азыр барыңыздарга белгилүү, кичинекей жаштан баштап бүт барында эң негизги интернет технологияларынан пайдаланууда бул чөнтөк телефон биринчи орунда турат. Ал эми компьютердин, өздүк компьютердин болуп болбошу, эмне үчүн болбогондугу, эмне үчүн чөнтөк телефонду колдонгондугу тууралуу кийинки классификацияда мунун жообун айтып өтөм. Мына бул жерде көргөнүңүздөрдөй, чөнтөк телефондун эң негизги нерсеси жоопторунда эң жогоркусу, эң көп жооп берген студенттин санына жараша классификация жүргүздүм. Бул жерде эң маанилүү катары бул убакка чейин колдонуп жүргөн гаджетим ушул, жанымда ташып жүргөн деген, жеңил, дайыма жанымда, ыңгайлуу жана мобилдүү деген жооптор менен эң көп жооп катары берилгендер ушулар болуп эсептелет. Ал эми компьютерде болсо, эмне үчүн компьютердин болбогондугу боюнча же болбосо эмне үчүн компьютер эмес, чөнтөк телефонда көбүрөөк буга ыңгайлуу болушуна себеп катары компьютерде оор болушу, же болбосо каражаттын жоктугу, күтүүсүздөн пандемияда онлайнга өтүүнүн натыйжасында, же болбосо баягы студенттердин көпчүлүгү өзүнүн үй шартында, өзүнүн үй бүлөсүнүн ата-энесинин жанында болгондугу үчүн көпчүлүгү Wi-Fi болбогондугу, көбүнчө баягы айлыкка же аптасына акча төлөө менен чөнтөк телефонду колдонушу, сатып алганга мүмкүнчүлүктүн жоктугу. Ушул жерден дагы бир жолу айтып өтүшүм керек, булар көбүнчө биринчи жана экинчи курстар болгон үчүн. Анан жанагы интернет Кыргызстанда бул жерде чоңойткондо өтө жакшы тартылбай калыптыр. Кыргызстанда интернеттин тартыш маселеси кандай тартылат? Барыңыздарга белгилүү, мектепте окуганыбыз боюнча 70% тоолордон турат Кыргызстандын өлкөсү. Анан ошол мобилдик кызматтарда көпчүлүк аймактарда тартпай калышы. Бул боюнча анкетирование жүргүзгөн учурда менин эсимде экөө калыптыр. Нарын областынын Акбашар районунда, Аксай аймагында интернеттин тартпагандыгы студенттин, бирөөсү дагы Каракулжа районунда Бор менин айылдын аты. Ушул жерде интернеттин жашаган студент жашаган аймакта интернеттин тартпагандыгы тууралуу маселе. Эми бул сурамжылоодо ушул онлайн билим берүүдө эң негизги маанилүү нерсе мобилдик кызматтан пайдалануу болуп жатпайбы студенттердин. Ушул жерде таң калыштуусу, эң алгач жаңы башталган учурда бизде студенттерди эң көп колдонган көргөнүңүздөр боюнча 100%-ын ичинен башкы 66% О колдонгондугун байкап атабыз. Андан кийинки эмеде көргөнүңүздөр боюнча Мегаком жана Билайн көрүнүп атат. Бул дагы эмне үчүн мындай болгондугун сураган учурда көпчүлүгүндө ошол жашаган аймактарында Оонун жакшы тарткандыгын. Бирок кийинки жүргүзүлгөн анкетированияда, сурамжылоодо студенттерди дагы көбүрөөк О менен тең келе турган даражада Мегакомду байкасак болот. Мунун дагы себептеринин бирөөсү Мегаком кызматы менен Кыргыз Түркмөнас университетинин ортосунда келишим түзүүнүн натыйжасында белгилүү бир бирдиктин, пакеттин студенттерге бекер аптасына берилиши боюнча келишим түзүлгөндүктөн бара-бара баланс О менен тең келе турган даражада Мегакомдун болгондугу ортого чыкты да. Мынакей бул жерде көрүп турасыздар. Кийинки анкетирование боюнча ошол болжол менен 1 жылга жакындаганын арасында университет тарабынан бекер интернет студенттерге берүү боюнча келишим түзүлгөн натыйжасында аптасына белгилүү бир бирдиктин берилиши менен Мегаком анкетирование жүргүзүүдө экинчисинде уже жогору чыккандыгын байкасак болот. Ал эми О менен Билайн болсо көптөгөн региондордо колдонууга ыңгайлуу жана ыңгайлуу сыяктуу жоопторду алганыбызды байкасак болот. Андан кийин биз ушул орток сабактарды өзүңүздөр билесиздер, межфакультетский болгон үчүн бир эле сабакты мисалы
миңдин тегерегинде студенттер алат да. Анан аларга деген активдүү бир офлайн түрдө сабак өтүү мүмкүн эмес. Анткени биринчиден имарат маселеси, аудитория, экинчиден ошол маяна төлөнө турган мугалим маселеси, бүт бардыгы. Натыйжада бул бардык факультеттерге бериле турган сабак болгондугу үчүн онлайн өтүлүүсү дагы ыңгайлуу бир көрүнүш деп алсак болот. Ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө мисалы пандемиядан улам эле болду, бирок эски абалыбызга келсек, ушул бойдон онлайндан кутулабыз деген нерседен мен алысмын. Бул деген замандын талабы, технология өнүгүп жаткан убак. Натыйжада бизде гуманитардык сабактар, орток сабактардын көпчүлүгү гуманитардык сабактар. Бул сабактардын көпчүлүгү кайра эле онлайн түрүндө өтүлөт болуш керек деген оюм бар. Анткени деген бизде башка университеттерде кандай билбейм. Манас университетинде 2021-2026 5 жылдык стратегиясын иштеп чыгуу боюнча азыр пландар түзүлүп атат. Ушул пландардын ичинде бизде максат ушул келе жаткан 5 жылдын ичинде сабактар, орток сабак эмес, жалпы эле университеттеги билим берүүнүн 40% онлайн форматка өтүү максат катары коюлуп атат. Эми ушул эле студенттердин ою боюнча ушул орток сабактарды өтүүдө кайсынысы жакшы? Офлайн формадабы же онлайн формадабы? Же болбосо гибриддик формада, же асинхрондук формада болгону дагы жакшыбы деген учурда 67,5% онлайн формада өтүлүшүн туура деген формада кабыл алышкандар. Анан студенттердин ойлорунда бир канчаларын бириктирип келген учурда онлайн билим берүүгө байланышкан позитивдүү көз караштардын ичинде эң көп менин көңүлүмдү бургандарды бириктиргендердин ичинде мондай көрүнүштөр бар. Мисалы, онлайн окуганын жакшы жактары бар. Каалаган убагында тыныгуу жасап, тапшырмаларды кенен жасап, убакыт кеңири болушу, университетке баргандагыдай маршруттарга, жолго убакыт кетпегендиги. Ошол эле убакта кемчилигин да айтыш керек дейт. Мисалы, сабакка концентрация болуу бир аз кыйын болгондугу. Көбүнчө үй бүлөсү менен чогуу болгон үчүн булар ар кайсы нерсеге алаксуу. Кээде сабак убагында жумуштар чыгып калышы, сабакты уга албай калуу. Ошондой эле эң чоң минус бул кечке телефон менен отуруу, компьютер менен иштөө. Студенттердин бул убакка чейинкиге караганда басса турса тынымсыз компьютер менен же болбосо чөнтөк телефон менен алек болуп калышы. Буга себеп катары дагы бир жагын айтышат. Мисалы, китепканага баруу деген нерсенин уже жок боло башташы алар үчүн. Аудио мисалы эмелерди угуу менен кошо ошол эле убакта электрондук форматта китептерди окуу. Башкача айтканда бүт бардыгы технологиянын бир каражат катары колдонулушу менен болуп калгандыгын. Экинчи бир негативдүү катары алганын ичинде пандемияга чейин мисалы керек болбогон учурда интернетимди өчүрүп дейт. Бул эми исключение, чын айтканда мындай караганда. Кээде бир күн бою интернет колдончу эмесмин деген студенттер да бар да. Азыр мындай кылып эмес, себеби сабактардан калып кетем. Башкача айтканда, кааласаң да каалабасаң да интернетти жандырыш керек. Сабактарды жасаганда да кечки телефон жана компьютер менен алек болосуң. Бул ден соолукка зыян. Бул кырдаал бүткөндөн кийин онлайн окууну улантууну каалабаймын. Университетке барып окуганга эмне жетсин дейт. Ушул сыяктуу зыян дегендердин ичинде көзгө зыян экендигин аябай көп айткандар бар. Балким буга чейинки ошол өзүнүн проблемасы болгондор да болушу мүмкүн. Бирок деген ушундай форматта бергендер да бар. Ошол эле убакта китепканага барбай калуу жана коммуникабель бири-бири менен жакын болуу, коммуникабельностьтун аябай начарлап кеткендиги тууралуу да маалыматтарды алсак болот да. Эми онлайн билим алуунун артыкчылыктарынын санынын көптүгүнө жараша бул жерде көрүп турасыздар, бир деген студенттердин эң көп позитивдүү катары кабыл алган жооптору эсептелет. Андан төмөнгүгө кеткен сайын санынын азайганын элестетсеңиздер болот. Онлайн билим алуунун артыкчылыктарынын санынын көптүгүнө жараша жогорудан төмөнгө карай жайгаштырган бул жерде биринчи кезекте билим алууда мүмкүнчүлүктө бир чек жок экендигин сездим дегендер бар. Демек, билим алам десең, бул орток сабактарында бир жолу кайталып кетейин, көпчүлүк гуманитардык сферада каалаган убагымда интернеттен,
каалаган электрондук китебин да ачып, же болбосо каалаган маалыматын да алып, алардын бир нече варианттарын кароо менен өзүм жеке эмемди, пикиримди ортого кое алам деген форматта. То есть билим алууда мүмкүнчүлүк чек жок деген биринчи орунда турганын байкасак болот. Экинчиси финансылык жактан. Жол кире төлөп бар, тамак ашка сарпта, кийим кечеге сарпта, ошол эле убакта эмеде квартирада калуу, ага акча төлөө сыяктуу нерселерде жеңилдиктер болду дегендер бар. Анан үчүнчү орунда өзүнө болгон жоопкерчиликтин арткандыгы. Мугалимди тектеп, мугалимдин ошол айтканы менен же болбосо ошол менен эле чектелип, андан кийин чыгып, белгилүү формада эле эметилбестен өз алдынча иштөөгө бир жоопкерчиликтин пайда болгондугу. Өзүнө болгон жоопкерчиликтин пайда болгондугу. Анан интернетти мыкты өздөштүрүү болгондугу. Бул 4-нчү орунда турат. Сабактардан улам, онлайн билим берүүдөн улам, интернеттеги бул убакка чейинкиден дагы абдан көп эсе өздөштүрүүдө чоң бир түрткү болду деген жоопту айткан студенттерибиз да бар. Анан онлайн курстарга активдүү катыша баштадым дегендер бар. Мисалы, айрыкча тил үйрөнүүдө. Манаста окуп жүргөндө офлайнда сабактан чыгып, анан кечки саатка жазылып, анан ошол жерден барып, курска кирип, анан кайра чыгып ушундай болчубуз деп. Бизде азыр Манас университетинде түшкү чейин сабак жок. Онлайн сабак өтүүдө. Антине деген билесиздер, эл аралык университет болгон үчүн биздин студенттер бир эле Кыргызстандан эмес, ошол эле убакта Түркиядан бар, Азербайжан, Казакстан, Афганистан, Россия Федерациясы жана башка. Мындан улам саат айырмасы болгондугу үчүн эртең менен 9-да баштайын десең, мисалы Түркияда таңкы саат 6. Мындан улам саат 11ден баштап өтүлө баштагандыгы үчүн студенттердин көпчүлүгү ошол 11-12ге чейин же болбосо кечки сааттарда онлайн курстарга өздөрү каалаган сферада, мисалы тил үйрөнүү боюнча, риторика боюнча, ораторство боюнча, психология боюнча аябай көп курстарга жазылгандыгы тууралуу жоопторду ала алдым да. Анан кийинкиси чыгаша азайды дейт. Жанагы эле айтылган боюнча, финансылык маселе боюнча. Жол кире, бар, кел, квартирада кал, жана башка сыяктуу, тамак аш. Анан убакыт үнөмдөлдү дегендер дагы жок эмес. Убакытты туура камчылап колдонуу менен убакыттын үнөмдөлгөндүгүн. Анан ошол убакта убакытты туура камчылоону үйрөндүк дейт да. Кайсы убакта кандай кылганды, сабактан кийин бош убакыттарда ошол интернеттин жардамы менен башка нерселерди үйрөнүүгө дагы убакытты камчылай алдык дейт. Эң акыркы орунда тургандардын ичинде сөз жок, муну да жооп катары жазгандыгы үчүн муну айтып өтүшүм керек. Ковидтен алыс болдук деген формада жооп бергендер дагы жок эмес. Анан ушул онлайн билим берүүдө студенттердин оюнун негативдүү тараптары кайсылар болду деген учурда, жана эле айтып өткөнүм боюнча, эң жогорудан төмөн көзгө кеткен учурда эң негативдүү жактарында сабактан дагы көп үй иштери менен алек болуп калдык дейт. Жигиттерибиз дагы, кыздарыбыз дагы ошол айыл жергесинде үй бүлөсүнүн ичинде болгондугу үчүн бир эле мезгилде үй иши менен дагы алек болууда. Бир студентим айтканы эч эсимден кетпейт, анткени деген эмне болду, укпай калдың деп эметсем, ала бердине. Ije бул жакта эмени дагы, корооду дагы иш кылып атам деп, анан сен аны бүткөндөн кийин деле кылсаң болот го, жетишесиң үйүңдө деп эметсем, жок, бул жакта үйдөгүлөр айтып атпайбы, сен сабак деле окубайт экенсиң, сен калп эле сотканы ачып алып эле отурат турбайсың, ушул бул сабак. Жөн эле угуп эле, анан укканча кыла бер бул жумушту деп ушундай көрүнүшкө дагы күбө болдум да. Анан экинчи орунда китепканага бара албоо негативдүү жактарында. Баягы китепканада отуруп иштөө, ошол менен концентрация болуп калган, бул убакка чейин ошого абдан берилип адаптация болуп калган студенттерибиз бүгүнкү күндө балким электрондук китептерди окуу эмесине дагы жаңы кадам шилтеп баратышат окшойт да. Анан онлайн китептердин аздыгы, муну баарыбыз билебиз. Өзүбүздүн адистигибиз боюнча эгерде карайбыз деп турган болсок, көбүнчө кыргызча жазылган көптөгөн китептер онлайн электрондук түрдө бизде
өтө эле жардыбыз. Аны кабыл алсак болот да. Балким замандын талабы катары эгер онлайн билим берүү ушундай улана турган болсо барган сайын электрондук формадагысы көбөйөт деген үмүт бар. Анан 4-нчү орунда негативдүү тарап социалдык байланыштын азайышы. Социалдык байланыштан артта калуу, университетти сагынуу, досторун сагынуу, ушул байланыштын аябай эле төмөн түшүп кетиши, социалдашуунун жокко болуп кетиши 19, 21, 22 жаштагы жаштар үчүн бул өтө эле чоң жетишпестик катары кабыл алса болот да. Анан саак болгон концентрациянын азайышы. Барыңыздарга белгилүү, гуманитардык сферада болгондо көбүнчө балким аны толук ушундай деп айткандан алысмын, бирок деген көбүнчө методикабызда биз көбүнчө сүйлөйбүз, интерактивдүү методдогу аябай эле жалпы эле колдонушкандарынан деле мен өзүм ошо күмөнмүн. Ошондуктан окуучу деле кечке угуу менен гана эметкенде концентрациясы чындап эле азайып, же башка жака ою кетиши ал нормалдуу процесс. Мына эң чоң негативдүү тараптарынан бирөөсү кээ бир адистиктер боюнча факультеттерде практикалык сабактардын токтоп калышы. Практикалык сабактардын токтоп калышы бул деген алардын келечекте ошол адистикке ээ болуп чыгуусунда эң чоң минус катары кабыл алгандыгын байкасак болот. Ошол эле убакта негативдүүлүгүндө кээ бир студенттерде ушундай жооптор да бар. Жалкоо болуп калдым дегендер бар. Жалкоолук. Анан депрессияга киргендер бар. Депрессияга чалдыккандар да бар. Ошол эле убакта эң чоң минустарынын бирөөсү катары көздүн талыгандыгы. Көз жана аябай көп саатка отуруунун натыйжасында ушундай бир мен бул убакка чейин мындай эме жок болчу дейт, кыймылымдын азая башташы деген көрүнүштөрдү айткандар дагы жок эмес. Эми жалпылай келгенде бул жерде деген ошол студенттерден алынган жыйынтыкта бул онлайн билим алуу пандемия менен алгачкы кадамын таштаган жок. Бул дегенде өтмүштөн билебиз баарында, айрыкча батышта деген бул убакка чейин эле кадам иштетилген. Тарыхында эң алгач курстар менен башталган, билесиздер, дистанттык курстар менен. Анан эми мындай билим алуу түрү студенттин жашына, жынысына, мүмкүнчүлүктөрүнө, жашаган аймагына карабастан билим алуусуна шарт түздү деп айтсак болот. Мисалы, бул жерде отуруп алып, башка эле бир өлкөдө университетке тапшырып, балким алдыда бара-бара 100% ушундай бир көрүнүшкө барышыбыз өтө деле көп жылдарды албайт болуш керек деген оюм бар да. Билим алууда сөзсүз эле бир локалдык жактан бир жерден бир жерге алмаштырыш керек, же болбосо жашың мынча экен, мынча жаш менен эметилбей, же болбосо мүмкүнчүлүгүң мындай экен деген формат эмес. Ушундай жагынан аябай көп позитивдүү жактарын алсак болот да. Убакыт корот, мисалы, окуу жайга барып отурасың, каалаган жериңде, каалаган убактысында технологияны менен өзүнө керектүү маалыматты ала алышат. Онлайн билим алууда интернет платформалары көзү ушул жагынан мен өзүм жеке пикирим боюнча биз Google Classroom'ду колдондук. Анан бүгүнкү күндөгү Moodle платформасы мага аябай жакты. Өзүмдүн жеке профилим бар, сабактарым, ошол эле убакта ал жерге CV-мди жана башкаларын баарын жайгаштырсам болот. Студенттер менен түзөндү ал жерде электрондук байланыштарды түзө алсам болот. Бул жагынан аябай жакшы экен. Бирок бир нерсени да унутпашыбыз керек. Бул убакка чейин биз социалдык атайын эмеликтин ичинде WhatsApp жана Facebook'тарды колдонууларда азыркы учурда онлайн билим берүүдө кошуласыздарбы билбейм, бир WhatsApp'тын дагы кичинекей болсо дагы ушул билим берүүдө бир жерин дептеп кыстарылып, бир интернеттен эмеси катары, технологиянын бир гаджети катары, ошол эмеси катары, каражаты катары колдонуп аткан учурлары дагы жок эмес да. Анан ошол өлкөдөгү пандемиядан улам университетте билимге кырдаалга жараша стабилдүүлүгүн жоготуп атат да. Мисалы, бир баштайбыз онлайн деп, анан кийин бир аз саны пандемиядан улам ооругандардын саны азайды, тиги бул дегенде кайра офлайн мурунку абалга өтөлү. Бул бир эле жогорку
жайларын үчүн эмес, мектептер үчүн да ошондой көрүнүштөр болду, бала бакчалар үчүн ушундай көрүнүштөр болду. Булар деле билимдин белгилүү бир рутиненин кетишинде бир стабилдүүлүгүн жоготту деп айтсам болот да. Бирок бул абал көпкө созулбай кайра эле ушул онлайн билим берүү процессине кайра эле кайтып келип атабыз да. Мындай көрүнүш ушул абалдын стабилдешпөөсү студенттердин онлайн билим алууда адаптация болушуна дагы бир аз тоскоолдук кылды окшойт деп ойлойм да. Бир мына башталат, күтөт, кайра мындай болот, кайра тигиндей болот. Ушинтип атып биздин бир жылыбыз бир кандай десем, бир деңиз толкуну сыяктуу бир формада бир аз стабилдүүлүгүн жоготту деп айтсам болот да. Анан ушул пандемия шартында Кыргызстанда жогорку окуу жайлар билим берүү маселелери баардык өлкөлөрдө болгондой эле студенттин психологиялык жактан даяр эместиги. Ошол эле убакта мугалимдин деле артынан социалдык абалдын таасиринин тийгизиши, экономикалык абал, ошол эле убакта Кыргызстандын башка мамлекеттерден айырмачылыгы анын географиялык өзгөчөлүгүнүн дагы таасир тийгизгендигин дагы айта кетишибиз керек бул жерде. Анткени деген бүт баардык жерге түбүнө чейин ошол интернет байланышынын жетпегендигин, же болбосо барбагандыгын далилдеп койду деп айтсак болот да. Анан башка университеттерге салыштырмалуу ушул орток сабактарды ошол асинхрондук форматта бул убакка чейин өтүлүп келди. 7 жылдай өтүлдү да. Анан сабактардын материалдары буга чейин сайтка жайгаштырылгандыгы үчүн мугалимдер бир аз да болсо онлайн билим берүүгө билимди ошол окутууга бир аз да болсо адаптация болгондугунан улам өтө көп кыйналган жокпу деген оюм бар да. Ошол онлайн билим алуу студенттердин өз алдынча иштөөсүнө атайын алынган жыйынтыктар боюнча шарт деген. Ошол эле убакта студенттин өзүнө болгон ишеним, өзүнө болгон жоопкерчилик, өз алдынча изденүү, ошол эле убакта өзүнүн түпкү тамырында эмнеге дагы көп каалоо бар, кесибинен сырткары эмнелерге көңүл бурат, кандай абдан көбөйүп кетпеди онлайн курстар. Ошондой онлайн курстарга даярданып, ошолорго жазылышы, анан ар бир студенттин бир тайм менеджментин бир пландай башташы аябай мени сүйүндүрдү бул жагынан. Аябай көп жооп бергендер булар боюнча, бул темада. Анан алар үчүн ушул убакыттын үнөмдүү боло башташы. Сабактан сырткары интернет ресурстарын кең болуусунан улам IT сымал технологияларды жана өздөрүнүн жан дүйнөсүнө жакын болгон жөндөмдүүлүктөрүнө байланышкан интернет курстарга катыша башташы бир жагынан кубандыра турган бир көрүнүш болду да. Түгүл өзүнүн сабактарындагы бекемдөөдө интернет булактарындагы маалыматтарды да өз алдынча өздөштүрө башташкандарын дагы сурамжылоо ушул анкетированиядан алган жооп катары алсак болот да. Бул абал бир теманы же бир маселени өздөштүрүүдө аларда бир вариативдүүлүккө алып барды. Бул бир эле студенттерге эмес, мугалимдерди да жаңы изденүүлөргө, жаңы методикаларды өздөштүрүүгө түрттү. Анткени деген офлайн убакта өткөндө маңдай тескей отуруп сабак өтүүдө ал жагынан деген дагы жеткиликтүү боло тургандыгын билчүбүз. Анан мондай онлайнга өткөн учурда студенттин баарынын көңүлүн бурдуруп, аларды сынчыл ойломго, ошол эле убакта кругозорун кеңейтүүгө, анализ жасай алууга, мисалы мен бир тарыхчы катары бир тарыхый бир окуяны же бир тарыхый теманы түшүндүргөндө аны анализдеп келип бүгүнкү күн менен бир байланыштыра билүү сыяктуу жерлерге жеткире билүү үчүн мугалимдерибиз дагы ушул методикаларды, жаңы методикаларды өздөштүрүүгө өздөрүн аракетин жасай башташты. Буга карабастан студенттер социалдашуу маселеси пассивдеше баштагандыгын дагы көбүрөөк айткандыгын байкасак болот. Ошентсе да бул пандемия шартындагы бир өзгөчөлүк катары муну караш керек. Экинчи жагынан орток сабактарды алган студенттердин көбүнесе ошол биринчи курстар болгондугу үчүн буларда деген дале болсо ошол жана айткандай WhatsApp сыяктуу эмелерден сабактарда кээде ошол алмаштырып алышы же болбосо бир жардамчы, бир кызмат берүүчү каражат катары колдоно баштагандыгын дагы бул жерден айта кетсек болот да. Анан онлайн билимдин дагы бир позитивдүү тарабы ошол имарат, аудитория, электр энергиясы, техникалык, тазалык маселелерине акча жана жумуш күчү сарптоо сыяктуу муктаждыктардын болбошу жана студенттер айткандай бир жерден чыгып экинчи жерге бар убакыттын коротулушу, маршруткага түш, анан ал жерден бар
ал жерде тамак ашы ишеп квартирага кеткен нерселер жана башкалар деп айтылат да. Эми буларды мен көп деле маанилүү тарабы катары көрбөйм. Мен үчүн алып караганда бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүүсүнүн натыйжасында биз үчүн онлайн билим берүү жана жаштар үчүн онлайн билим алуу ошол эле убакта бир мугалим катары биздин дагы өмүр бою үйрөнүүнү ушул онлайн түрдө үйрөнүүгө адаптация болуу мажбурдугундабыз. Бул бир замандын талабы катары кабыл алам да, анткени деген мындан качып кутула албайбыз. Дүйнө ушул жака көздөй бара жатат. Эгер өнүгөбүз дей турган болсок, биз билим берүү сферасында бул онлайндан толугу менен колду үзүү мүмкүн эмес. Эң негизгиси онлайн билим алуу студенттерди ушул жана айткандай өз алдынча иштөө, маалыматтуулукта негизги билим алуучу объект катары ушул биринчи орунга тургандыгын байкасак болот. Студент азыркы заман талабына ылайык өзүнүн кесибине ээ болуп чыгууда, интернет булактарын да эркин өздөштүрүп алуусуна дагы да кенен жагдайлар түзүлгөнүн, айрыкча Кыргызстанда жогорку окуу жайларда билим алууда студент үчүн биринчи планда турган мугалим болчу, офлайнда мисалы. Эми онлайн билим алууда студент билим алуунун негизги объектисине айланып калды. Өзү дагы көбүрөөк ошол үйрөнүп аткан маселесин дагы көбүрөөк сүңгүп кирип, интернеттен издеп, ал боюнча маалыматтарды топтоп, анан анализдеп, өзүнүн түшүнүгү боюнча кабылдоосуна жараша үйрөнө алуусунда эми ушул онлайнда студент основной негизги объектиге айланып калды да. Маалымат берүүчү мугалим менен кошо интернет ресурстары дагы онлайн билим берүү натыйжасында мугалимдин жанында интернет ресурстары экинчи бир каражат катары ролду ойной баштады деп айткым келет да. Онлайн билимди өтүү аркылуу кандай кемчиликтерди ошол кандай эмелер жасай алгандыгыбызды кантип иретке келтирсе болот. Ошол эле убакта мунун баардыгы бизде деген онлайн билимде деген сөзсүз жаңы башталгандыгы үчүн кемчиликтерибиз аябай көп. Ал деген бир эле студентке байланышкан кемчилик же бир эле мугалимге байланышкан бир кемчиликтер эмес булардын баардыгы. То есть маселелер дейинчи, бул менимче жалпы мамлекеттин билим берүү системасына тиешелүү маселе да. Түгүл бир эле Кыргызстанга, мамлекетке тиешелүү эмес, ошол эле убакта дүйнө жүзүнүн онлайн билим алуудагы тажрыйбаларын бири-бири менен бөлүшүү заманы деп ойлойм да. Ушундай жагынан дүйнө интеграцияланып, глобализацияга көздөй канча убакыттан бери эле ушундай формада жолго карай келатабыз. Ушундай болуп аткан учурда биз билим берүү сферасында демек дүйнө жүзү бардык алкакта, бардык сферада, бардык багытта дүйнөдө билим алууда, онлайн аркылуу билим алууда биз дагы интеграцияланып, дагы глобалдашууну тездетебиз деген жеке пикирим бар да. Менин айтайын дегендерим ушулар болчу. Сиздерде эгер ушул боюнча суроолор, тартышмалар, жеке пикирлер бар болсо, мен аябай сүйүнөт элем. Чоң рахмат. Рахмат чоң сизге, Роза Аманбаевна. Бул абдан актуалдуу маселеге арналган өтө кызыктуу изилдөө экен. Албетте бул онлайн окутуу бизге жалаң эле маселелерди алып келбестен мүмкүнчүлүктөрдү да ачып берди. Анан ошо сиздин изилдөөңүздө окуучулардын, студенттердин көз карашы менен ушул маселе кандай көрүнгөнүн ачып бергениңиз абдан мындай пайдалуу деп ойлойбуз да. Эмесе анда сизге ыраазычылык билдирип, анан дискуссияны ачсак, эгерде катышуучуларда суроолор болсо, суроолорду микрофондорун жандырып берсе болот. Ага чейин 2 суроо келип калыптыр, ошону мен сизге берип турайын. Гүлжан Алымкулова бериптир. Онлайн билим берүүнүн сапаттык натыйжасы кандай болду? Бул биринчи суроо. Экинчи, онлайн билим берүүдө студенттерге кандай жол менен мотивация бере алдыңыздар? Онлайн билим берүүнүн келечектеги натыйжасына сиздин көз карашыңыз кандай? 3 суроо катарынан Гүлжан Алымкуловадан келиптир. Сиз жооп бере берсеңиз, калгандар суроолорун даярдап турсаңыздар. Чоң рахмат, суроо аябай жакшы. Студенттерде жасалган, быйылкы жасаган сурамжылоо методунда бул жерде сапаттык деңгээл түшүп кетти деген жооп аябай көп. Буга эмне себеп болушу мүмкүн? Бул ар бир адамдын берип турган жообу болуш керек. Менин жеке пикирим боюнча, биз биринчиден онлайнга даяр эмес болчу. Экинчиден, ачык эле айтыш керек, мугалимдер да, студенттер да
онлайн билим алууга тиешелүү болгон технологияларды өздөштүрө элек болчу. Биз ошого ашып кирип бардык. Үчүнчү бир себеби, бул убакка чейин мындай маңдай теске отуруп сабак өткөн мугалим онлайн билим берүүдө, онлайн окутууда кандай методикалар колдонооруна даяр эмес болчу. Ага чейин офлайнда өткөн колдонгон методикалар канчалык деңгээлде жарады, жарабады, аны айта албайм. Деги эле адамзаттын пункт коюп, концентрация болуп, бир нерсени угуусу билгеним боюнча 20 минутадан аша албайт болуш керек. Ал эми окуучуга бир академиялык саатта, ортосунда тыным жасап, 2 академиялык саатта, тем более онлайн түрдө студенттин көңүлүн буруп, методикаларды түркүн темага жараша пайдаланып, колдонуп, эгер абдан кызыктуу өткөн болсо, анда мугалим үчүн мындан өткөн эрдик жок да. Ал эми студенттерге демек бизде мындай башталыш болгондугу үчүн жана мен айткан экинчи анкетированиямда, жолуунда сапаттык деңгээл түштү деп жооп беришкен. Онлайнда 1 жылдын ичинде. Бул биринчиси. Экинчи суроосу мотивация темасы болчу. Студенттердин мотивациясыбы же кантип студенттерге мотивация бересиздер деп атат да. Кантип студенттерге мотивация бересиздер. Жакшы. Мен жалпы мугалимдердин баарынын артынан жооп бере албайм. Мен өзүм жеке пикирим боюнча студенттерге мотивация берүүдө мүмкүн болушунча өтүп жаткан ар бир апталык темаңда студентти мүмкүн болушунча ошол сабактын ичине интерактивдүү формада ичине киргизгенге аракет кылыш керек. Сабактын ичинде бир эле монотон түрдө мугалим эле сүйлөп түшүндүрбөстөн, ошол эле убакта студент кошо иштей турган кылып. Балким алдын ала тапшырманы берип, анан ал тапшырма боюнча жалпы талкуулоо формасында, же болбосо аңгемелешүү формасында, же болбосо суроо жооп иретинде бири-бири менен пикирлерин, кайчылаш пикирлерди ортого салып, ушундай бир канча методикаларды ар бир темага жараша колдонсо мугалим, студент дайыма ал мугалимден ыраазы болот деп ойлойм. Анткени деген ошол саатта бир эле принцип болуш керек мугалимде. Кечиресиздер, студент мен бүгүн өткөн темадан бир нерсе ала алабы? Студент мени кунт коюп угуп, кызыгуусу менен сабакка активдүү катышабы? Кыргыздарда жакшы бир сөз бар. Таланттуу мугалим үчүн чаржайыт болгон тема окуучу үчүн караңгы түн менен барабар деп коет да. Эгерде мугалим маалыматтуу болсо бир темада, ошол теманы студентке жеткирүү методикасына жарды болсо, анын оюнда маалыматтуулугу канчалык күчтүү болгон учурда дагы, аны студентке эгер тем более онлайн жеткире албаса, аны бир иреттүү түрдө бир методиканы колдонуп студенттерге жеткире албаса, ал деген анын башында чаржайыт формада болсо, анда ал мугалим угуп аткан окуучу үчүн, студент үчүн караңгы түн менен барабар. Мындан улам маалыматтуулугу эле жетпейт мугалимге. Анын методика деген өтө маанилүү. Бул болсо маңдай теске отургандан айырмалуу онлайн формада өтүлүп аткан учурда бул дагы да күчтүү болуш керек. Анткени деген онлайн форматта болуп атат. Ал студенттин көңүлүн толугу менен өзүңө бурдуруп, теманы кызыктуу кылып, аларды кошо активдүү катыштыруу бул деген мугалимге жараша болуш керек. Анда деген мугалимдин методикасы биринчи кезекте чоң роль ойнойт, мотивация. Онлайндын келечеги деп атат, келечегин кандай элестетесиз дедиби, келечек. Мен онлайнды жана дагы айтып өттүм, онлайн билим берүү сферасында онлайн бул мындан качып кутулуп албайбыз. Онлайн бул азыркы замандын талабы. Технология өнүккөн сайын билим алууда жана билим берүүдө онлайн дайыма менимче барган сайын бул азайбайт, барган сайын көбөйөт. Мен онлайн билим алууга жана онлайн билимди берүүгө, окутууга мен толугу менен колдойм. Айрыкча студенттердин онлайн билим алуусун аябай колдойм. Анткени деген бул бара-бара деген
университеттерден сырткары аябай кошумча толгон топой студенттин өзүнүн көдүнүндө жактырган курстарды онлайн форматта үйрөнүп алуусу ошол убакта кошумча катары бул чоң роль ойнойт деп ойлойм. Биз деле күндөлүк турмушта кээ бир нерселерди жакшылап ирети менен билбей калсак, замат деле интернетти ачып, дагы көбүрөөк билип алыш үчүн, маалыматты толукташ үчүн сөзсүз ачат эмеспизби? Мындан улам эми деген биздин жашообузда баягы өмүр бою үйрөнүү деген эмеде бир эле студент эмес, мугалим үчүн да, жалпы адамзат үчүн онлайндын ээлеген орду чоң деп ойлойм. Позитивдүү карайм. Рахмат. Бул жерде Гүлжан Алымкулова да жазып атат. Роза эже, азаматсыз, сизге чоң рахмат. Онлайн билим берүүгө өткөн күндөн баштап аябай пайдалуу маалыматтарды бөлүшүп келдиңиз. Ишиңизге ийгилик дейт. Эми башка катышуучулар сурооңуздар болсо микрофон жандырып берсеңиздер болот, же чатка жазсаңыздар болот. Кимдерде суроо болсо бериңиздер. Башкалардын суроосу даяр болгуча мен бир суроо кыстара кетейин. Сиз өзүңүздүн жеке тажрыйбаңызда алганда студенттердин билим алуусун, катышуусун сабакка баалоо, сабакты өздөштүрүүсүн баалоо дегенге келгенде бир кандайдыр бир маселелер жаралдыбы сиздин жеке тажрыйбаңызда? Ал маселелерди кантип чечтиңиз? Мисалы үчүн онлайнда көп эле бири-биринен көчүрүү деген болот экен, көчүрүп эле бири-биринен анан тапшырып коймой деген. Же болбосо студенттердин ар биринин катышуусун, өздөштүрүүсүн текшерүүдө кандайдыр бир маселелер жаралдыбы деген суроода. Ушуларды кантип чечтиңиз? Рахмат. Сабакка деген катышуу жагынан бизде деген толугу менен жоктолмо деген бар да. Анан кийин менин эң жек көргөн көрүнүшүм ушул. Мен муну офлайн сабак учурунда дагы ушундай эметчүмүн. Студент бир сабакты эгерде анда дагы маанилүү бир курсу же дагы бир маанилүү бир нерсеси бар болсо, ага кетүүгө бизде 30% катышпоо укугу бар да студенттин. Анан кийин бирок эң жаман көргөнүм мажбурлап өзүн, мени бүгүн жоктойт да, мен мындан калып калсам, экзаменге кире албай калам да деген психология менен кирсе, анда мындан өткөн кордук жок да. Ошон үчүн бул жерде деген жана сиз айткандардын ичинде катышуу жагынан деген божомол деп айтайын. Божомол деп айтканда сабактарда деген саны аз студенттердин, мисалы тарых бөлүмүндө менде сабакта деген 15 киши, 25 киши, максимум 25 киши болот. Болбо дегенде 70%, 80% катышуу болуп жатты да. Бирок бир кызык окуя болду. Бир студентим акыркы жумаларда активдүү да катышпайт такыр. Анан кийин аны сөзгө тарткан учурда такыр жооп бербей, ошол бойдон микрофон ачык бойдон калыптыр. Ал тынымсыз немецкий жаттап атканын байкап калдык да. Анан ага кадимкидей эле эме аркылуу эле кат жибердик. Сен ошол эмени байкабай калдың микрофонду эметкениңде. Анан кийин эгерде немецкий ошол убакта курсуң же эмең бар болсо, анда деген катышпай койсоң болот. 30% катышуу бар. Сен аны пайдалансаң болот, айжан депчи. Анан кийин эми экзамен маселесине келели, мукарамайым. Сиз айтпадыңызбы жана көчүрүп алуулар болот экен онлайнда жана башка деп. Бир жылдын ичинде эле аябай тажрыйбалуу болуп калдык бул темадачы. Экзамен алууда тестирлөө формасы бар, тапшырманы берүү бар, жорум жасоо бар, суроого жараша. Анан бир канча формалары бар да. Анан тестирлөөнү жүргүзгөндө убакыт кандай болот? Кээ бир адам табиятынан жай кыймылдайт, кээ биринин технологиясынан интернет жай кыймылдашы мүмкүн, кээ бир студент тез кыймылдашы мүмкүн дегендей. Анан баягы башка жолдор менен бири-бирине суроолорду бере калуу деген нерселер болот экен. Анан алардын баарынан тажрыйба алдык. Анан ушул убакытты ушунчалык тестирлөө кылганда өлчөп берип атты, араң-араң жетише турган формада. Мындай экзамендерге өзүбүз деле катышып калбадыкпы, окуучу катары. Ал эми тапшырмада болсо, мукарамайым, мен эч качан бир тапшырманы экзамен учурунда баарына бирдей бербейм. Ар бир студенттин өзүнө тиешелүү тапшырмасы бар. Ар бириники ар башка темада. Ушундай формада. Натыйжада бири-бири менен байланышып, 35 минуттан ичинде, 40 минуттан ичинде байланыша калып, жаза калышы,
андай болушу мүмкүн эмес да. Же болбосо бири-бирин карап же башка жакты карап башын буруп жаза калуу мүмкүн эмес. Ал жерде толугу менен дагы көрүп өзүнүн жеке пикири жорум жасашы керек болуп калат тест тапшырмасында. Ал эми акыркы сабакта менде ушундай адат бар. Эң акыркы сабакта мен акыркы 20 минуттаны аябай көп убакытты ушундай коём. Сабак жөнүндө талкуу. Жалпы бир семестрлик сабак боюнча. Ким эмне жаңы нерсе ала алды? Сабактын минус жана плюс тараптары. Ачык түрдө эле сүйлөшүү формасында ошол жерде талкуу кылабыз. Анан эң активдүү катышкан студенттер деп туруп, ошол жерден биз аларга деген өзгөчө бир ыраазычылык жана баалоо кылабыз да. Бул жерде бир эле курста 2 сабагым бар. Бирок ошол 2 сабакта тең могу студенттер абдан активдүү да, бул студенттер пассивдүү деп айта албайм. Сабактан уламбы деп да ойлоп калам, анткени бир сабакта өтө активдүү болгон студент экинчи сабакта анчалык активдүү эмес. Балким ошол сабакка болгон кызыгуусунан болуш керек деп да ойлоп калдым. Анткени 2 сабакты тең мен берем, бирок студенттики ошол жерден анын кызыгуусу, анын көңүлүн бурган доор, тема, сабак ошол жагынан ажырата алса болот да. Анан чакан бир анкета жүргүздүрүп коем, аноним формасында. Аны дагы максатым менин сабагым кандай болгондугун. Ошол эле убакта жеке өзүмө тиешелүү эмелерден дагы эркин түрдө жазсаңар болот деп жаздыртам. Каалаган тилиңерде жазгыла дейм, аноним формада берем. Сабактын деп туруп эле 2 эле нерсе коем. Плюс тарабы жана минус тарабы деп. Минус тарабы деген жактарын аябай окуйм, ойлоном. Анан плюс тарабын окугандан кийин бир аз сүйүнүп калам. Жакшы. Рахмат чоң жообуңузга. Кызыктуу да. Сурооңуздар болсо, микрофонду жандырып берсеңиздер, кимдерде суроолор бар? Сурооңуздар барбы? Урматтуу катышуучулар, сурооңуздар барбы? Мен да бир суроо берип коеюнчу, алар катышуучулар даярданганга чейин. Сиз негизи эле бир университеттин ошол дистанттык окуу бөлүмүнүн жетекчисисиз да, анан ошого байланыштуу суроо. Жана айтып атпайсызбы, биз Манас университетинде чечтик. 40% дедиңизби, канча процент сабактарды онлайнга өткөрөбүз деп. Ошону тандоо критерийлери жөнүндө айтып берсеңиз, кайсы сабактар, эмне үчүн дал ошол сабактар онлайнга өтүш керек деген сыяктуу суроону кантип чечтиңиз? Карамайм, биз 2021-2026 жылдары келе жаткан 5 жылдын ичинде Манас университетинин стратегиясы деген учурда азыр ошону иштеп чыгып атабыз. Баары кабыл алышабы алышпайбы билбейм. Бул 5 жылдын ичинде университеттеги жалпы окуу процесси 40% онлайнга өтүлөт. Натыйжада практика сабактары бар, ушундай түздөн түз жана лабораторияларда иштей турган сабактар бар, кесипке, факультетке жараша. Аларды болсо, аларда балким офлайн формада өтүлөт, бирок бул жерде эч бир сабактын эмесине карабастан теориялык түрдө өтүлгөн сабактарда жалпы университет боюнча билим берүү 40% онлайнга өтүү 5 жылды келе жаткан 5 жылдын ичинде деп пландап атабыз. Ошондой эмени түздүк. Бирок жалпы университеттин окуучулар, окутуучулар жамааты, жалпы администрация муну кандай карайт, анын жыйынтыгын дагы ала элекпиз. Бирок стратегияда ушундай план койдук. Жакшы, абдан кызыктуу. Анткени бул ар бир университеттин алдында турган маселе го. Анткени технологиялардын өнүгүшү ошого алып барып атат. Сурооңуздар барбы? Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер. Мүмкүн Роза Манбаевна, сиздин сурооңуздар бар катышуучулар. Мен бул жерде азыр көрө албай атам канча киши катышуучу бар экенинчи. Жана 23 болчу, азыр 19 киши, анткени кээ бирлер жумуш менен кетти окшойт. Суроо берсеңиз болот, эгерде кааласаңыз сиз деле окуп бериши. Мен суроо берсем болобу, уруксат экен? Ооба, болот. Алтынбек Жалилбекович дейт. Урматтуу кесиптештер, урматтуу Роза Апайжеке, абдан
жақсы, маңызды маанилүү баяндама жасап бердиңиз. Сизге биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Албетте пандемия баардык кесиптештерди ушул интернет булагына технологияны түшүнүүгө өтө көп басым жасап калдык. Жогоруда баяндамаңызда айтып кеттиңиз, чындыгында студенттер эле эмес, окутуучуларыбыз айрыкча жашы өтүп калган окутуучулук курам ушул онлайн форматта өтүүдө ошол көзгө зыян экендигин билишти да көпчүлүгү. Мен суроо берейин дегеним, мына сиздер онлайн форматка өтөбүз манча процент болуп атат деп айтып атасыздар. Ошого окутуучулардын видео сабактары, электрондук материалдары, практикалык, лабораториялык сабактардын иштелмелери канча пайыз даяр? Биринчи суроом. Экинчи суроом, эми окутуучулардын арасында дагы компетенттүү, кесипкөй, мыкты окутуучулар дагы бар да. Бирок алар материалын койгондо алардын материалдарынын мындай автордук укук жагын кандай коргойсуздар, же бардыгы үчүн доступный болобу? Ушул суроого суроолорду жазып алганга аябай аракет кылдым, шаштым. Аябай сонун суроолор. Алтынбек мырза, баягы белгилүү жаштан өтүп калган мугалимдер ушул технологияга канчалык адаптация боло алды, боло албады дегенге мен кошула албайм. Анткени деген жашка карап мен билбейт элем. Бир топ жашка чейип калган, бирок технологияны абдан жакшы өздөштүргөн. Азыркы жаңы нерселерге кадам шилтөөдө абдан ачык болгон белгилүү жаштагы педагогдор да бар. Мен эч качан жашка ажыратып бөлбөйт элем. Ошол эле убакта жаш туруп, бирок деген жаңылыкка көп ачык болбогондор дагы арабызда жок эмес. Ошон үчүн жашка такыр бөлгүм келбейт эле. Анан эгерде ушундай 40% ушундай өтүлө турган болсо, же ушундай алдыда онлайнга өтүлүп толугу менен ушундай боло турган болсо, сабактын материалдары канчалык даражада даяр деген суроо берилди окшойт. Кыргыздарда жакшы бир сөз бар, көч бара-бара түзөлөт деп. Биз жаңы кадам шилтеген баладай болуп, жаңы эле 1 жылдан эми аштып, онлайн билим берүүгө толук өткөнүбүзгө, мындан улам жана сиз айткандай, ар бир мугалимдин өзүнүн жеке жигердүүлүгүнө, жеке иштөө даражасына, жана айткандай жаңылыкка, онлайн билим берүүгө адаптация болуусу жана ошого карай аракет кылуусуна жараша болот болуш керек. Бирок биз 1 жылдын ичинде онлайнда деген эң маанилүү нерсе мугалимдердин бүт бардыгы материалдарын жүктөп алды, даярдап. Кечиресиздер, мугалимдер материалдарын, мурдагы эле материалдарын балким же өзгөртүштү. Ар бир сабактын материалдарын 16 апталык, мисалы, бир семестрдеги жүктөп алышкан. Ал эми видеосун болсо, Алтынбек мырза, 1 жылдын ичинде биз Google Meet аркылуу сабак өттүк. Ал видеолордун баары Манас университетинин архивине жайгаштырылды. Автордук укук жагынан болсо, ар бир мугалимдин өзүнүн автордук укугу корголгон. Университеттин ичинде гана. Сыртка ал чыгарылары жөнүндө менин маалыматым жок экен. Анан материалдар боюнча келгенде, ушул мен айткан орток сабактарда, жана айтпадымбы, жалпы факультеттерде бизде ошо Кыргызстанда система боюнча биринчи, экинчи курстун студенттери ушул орток сабактарды алышат. Мисалы, азыр мен тарых сабагынан 924 студент алдым ушул семестрде. Буларга деген момундай Zoom менен өтө албайсың. Ан үчүн же болсо кошумча акча төлөп эмектирип коюш керек болчу. Же болсо Zoom 40 минуттан кийин бүт токтойт. Google Meet'te болсо максимум 100 кишини ала алат. Андан көп ала албайт. Мындан улам бизде деген Манастын өзүнүн радиосу, телевидениясы бар. Ал жерде тарта турган эме студиясы бар. Бүт бардык каражаттар толугу менен жайгаштырылган, бардык оборудование. Ошол жерге каалаган учурда барып мугалим ал жерден ошол видео сабагын тарттырып алса болот.
Ушундай жагы бар да. Шарт жагынан ушундай. Башка университеттерде кандай экенин билбейм. Ал деген түздөн-түз жана сиз айткандай эң негизгиси мугалимдин жигердүүлүгүнө, ошол ишинин дагы сапаттуу болушуна мугалимден эме да зависит этет да, көз каранды. Рахмат, Эжеке, бул жерде мындай да, мисалы сиз шаарда турсаңыз керек, мисалы бизде шаардын чекесинде айылдан келип сабак окуткан бала эжекелерибиз дагы бар да. Кээ бир жерлерде кээ бир компанияныкы тарса, кээ бир компания тартпайт. Шаар жеринде эми баардыгы кабельный системада иштейт да. Ошондуктан ошол максатта айттым, себеби аларга соткадан сабак өткөнгө туура келди, аксакал кишилердин. Алар эми мисалы көпчүлүк эле баягы телефондун, уюлдук телефондун ошол эсинин көлөмү аз болгондуктан материалдарды жүктөштөн, башкачылардан кыйналган учурлар болду да. Мына айрыкча 60 жаштан өтүп калган окутуучулук профессорлук курам. Ошол жөнүндө айттым эле. Экинчи маселе ошол автордук укук боюнча, бул боюнча азыркы онлайн форматында өтүлүп жаткан платформа дейбизби, тиркеме дейбизби, булардын баардыгы чектелүү, лицензиялык вариантын ала турган болсок, ал өзүңүз жакшы бесплатный. Ал эми биздин Ош мамлекеттик университетинде вебинар осту KG деген атайын өзүбүздүн приложениябыз бар. Ошол жерде бизде 500ге чейин студенттер катышса болот. Бирок мен айтайын дегеним, YouTube'дарда, башка каналдарда ошол мектептегилер университетке караганда көпчүлүк сабактарды уже иштеп чыгып койду. Окуу борборлору мектептен 1-чи класстан 5-чи класска чейин, 5-чи класстан 11-чи класска чейинки видео сабактардын абдан тез темп менен иштелип чыгып атканы кубандырат да. Ошол эле максатта мына сиз тарыхчы экенсиз, мен сизди бааладым, себеби тарыхчы болуп ушул онлайн форматта көп маалыматтарды топтопсуз, иштепсиз, анализ жасапсыз, студенттер менен талкуу жүргүзүпсүз. Мен өзүм ушул информатик катары сизге баа берип турам да. Эми ошол максатта бизде мына биз ошол вебинар осту KG-де эгерде сабакты уюштуруп өткөн болсок, ал биздин дата центрде автоматтык түрдө Ош мамлекеттик университетинде сактала берет. Кайсы күнү саат канчада баштап, канчада бүтүрсөк дагы. Убакыт дагы ал жерде чектелбейт. Анан мен айтайын дегеним, ошол мугалимдердин электрондук варианттарына сиздердики мисалы ошол ким коргойт, кайсы администратор, дата центриңиздер барбы, ал башка жака жайылып кетпейби? Мисалы ар бир сабакты баалоонун өзүнүн каражаттары бар, жумушчу программа дейбизби, окуу комплекс дейбизби, аларды башка тарап ошол эле предметти башка вуздагылар көчүрүп албаш керек да. Мен ошол максатта бердим эле сизге. Бул боюнча дагы ошол айтыштерге ушундай сунуштарды көбүрөөк беришибиз керек. Ал эми университеттин өзүнүн ички ошол материалдык техникалык базасы, студенттердин базасы, тиги ошол биз өтүп жаткан окуу процессиндеги материалдарды дагы бир сактоо жагын ошол бышыктаса, анан бири-бирибизге тажрыйба алсак, бул өтө жакшы болот деген ойдомун да. Мисалы кээ бир мугалимдерге биз дагы, мен ушул боюнча замдекан болуп иштейм, абдан көп талап кылып жүрдүм, койгула, видеоңорду койгула деп видео чыгарышты. Бирок лекциялык материалдарды койсок, мен кыргызчага котордум эле, мен мындай кылдым эле деген учурлар болот экен да. Биздики ким коргобойт дегенчи. Ошол максатта бердим. Ишиңизге ийгилик дагы бир жолу. Сонун. Рахмат чоң Алтынбек мырза. Жанагы мектеп боюнча кабарым бар. Кыргызстанда мектептерде бул боюнча көптөгөн немелерде материалдар даярдоодо аябай жакшы кубандыра турган жагы бар. Аны кабыл алышыбыз керек, чындап эле. Анткени мен бир канча вебинарга катышып калдым, онлайн билим берүү боюнча. Анан ошол жерде деген мектептен да мугалимдер бар болчу. Аябай жакшы эмелерди, жыйынтыктарды алгандар бар да. Анан мурайки видео сабактар дегениңизде бизде видео сабактар автоматташтырылган формада биз ар бир өткөн видео сабагыбыздын баардыгы Манас университетинде сакталып турат. Анан архивдөө немеси бар, маселеси бар. Укуктук коргоо жагынан Алтынбек мырза бизде онлайн билим берүү комиссиясы деген түзүлгөн. 2026 жылы 16 мартта онлайнга өтөрүбүз менен.
Ошол комиссияда сиз айткан жанагы кесиптер боюнча университетте администрацияда иштеген айтишниктер да бар, академиялык персоналдан да бар, административ персоналдан да ошол айтишниктер, компьютер боюнча эметкендерден бүт баарынан бар да. Укуктук жагынан, бул жагынан дагы бизде ишеничтүү эле формада да. Бирок аябай сүйүндүрө турган нерсе, сиз Ош мамлекеттик университетинде иштеймин дедиңиз, Ош мамлекеттик университетинде мен бир канча жолу конференцияга барып калдым. Аларда деген дагы аябай жакшы өнүккөн Ош мамлекеттик университетинде студенттердин каттоосу, студенттердин сабакты тандоосу, Ош мамлекеттик университетинен бизге деген 6 айга деген алмашуу программасы менен келген студенттер бар. Мен абдан жакшы кабарым бар алардан. Алардын бааларынын кириши бүт бардыгынын баары электрондук форматка өткөрүлгөн да. Ошол эле Ошмо студенттин саны жагынан Кыргызстанда билгеним боюнча биринчи орунда турат. Ошого карабастан өтө жакшы электрондук эмеге толугу менен өтүлгөндүгү абдан кубандыра турган бир көрүнүш катары айта кетким келет да бул жерде. Рахмат чоң. Рахмат. Дагы сурооңуздар болсо берсеңиздер. Суроолоруңуздар барбы спикерге? Микрофонду жандырып, түз эле сурай берсеңиздер болот. Кимдерде суроо бар? Суроолор, комментарийлер, каалоолор болсо деле. Мен сурап кетейин дегем. Роза эже, чоң рахмат, аябай сонун изилдөө болуптур. Студенттердин көз карашы менен ошол жакта студенттерге мындай жеке маалыматты коргоо, privacy деп коет да англисче. Жеке персоналдуу данные, ошо жеке маалыматты коргоо боюнча студенттерде бир бушаймандык же ойлонуулар бар бекен, же маалыматы дегеле биздин ушу видеосу менен да чыгат да алар анын имейл адресинен баштап видеосуна чейин баары открытый доступта болуп калып атпайбы? Google Meet, Манас университети Google менен иштейт да, Google'да баары ачыкта, облакада сакталат. Ал Google'дын бүт доступу бар да сиздердин ар бир лекцияңыздарга. Мисалы Ошгуга окшош дата центри жок Манастынчы. Ал Google каалаган убакта каалаган лекцияга кирип, каалаган студентке чейин анын видеосун алганга деле доступу бар да. Анан Microsoft'ты колдонгондор деле ошондой. Ошон үчүн Google, Microsoft бул чоң IT компаниялар ошо образованияга көп кирип атышат да, себеби ал данныйларды топтоп, анан маркетинговый агентство, рекламный агентство чоң компанияларга сатышат да кийинчи. Ошон үчүн бул защита персональных данных бул жакта сакталган эмес да. Себеби Google'га берип койгон баардык укукту чоң. Ошон үчүн Манас университетинде ушундай бир студенттерде ушул боюнча маалымат бар бекен, биздин жеке маалыматты эмнеге Google'га берип атасыздар деген мугалимдер дагы менин лекцияларымды эмнеге Google'дын облакасына кетип атат дегенчи. Эң сонун Элмирайым. Мен ушул баягы гуманитардык сферада болгон үчүн мен бул маселени такыр бул убакка чейин ойлонбоп турмун. Эгер алдын ала бул боюнча маалыматым болгондо, анда сөзсүз сурамжылоо эмемде кошмокмун да, муну суроо кылыпчы студенттерге. Аябай мен ойлондурган бир тема болду. Бирок бир нерсе, бул Google аркылуу, Google Meet аркылуу сабак өтүп аткан учурда алардын бүт бардыгы бизде студенттердин аты жөнү ал жерде сакталбайт. Ал жерде студенттердин болгону студенттик номери кетет да. Студенттик номери Маймылча и Манастын узанты эмеси Манас Education кетет да. Студенттин аты жөнү ал жерде биз сабак өтүп аткан учурда ал жерде аты жок да, жалаң номер менен кетет. Студенттик номер менен кетет да. Балким кийин табып алууга оңой болушу мүмкүн. Мен технологияда бул жагынан такыр ойлонбоп турмун, билбейт экен. Бирок аябай ойлоно турган маселе экен, чынын айтсам. Эгер мен мындан маалыматым болгондо, анда сөзсүз могул анкетированияда муну деген студенттерге бир этикасы катары дейинчи,
баягы купуя сырды сактоо же болбосо ошол ар бир студенттин өзүнүн өздүк тиешелүү нерсенин Google'да кандай болот кийин келечеги деген формада сөз суроону жайгаштырмакмын да. Бирок бул боюнча менин маалыматым болгон эмес экен бул убакка чейин. Рахмат, жоңузга сизге дагы бир суроолор келиптир. Алтынбек Жалилбекович сизден электрондук почтаңызды сурап, жана презентацияңызды бөлүшө аласызбы деп сурап атат. Карамат Омурзакова чыгармачылык ийгилик каалайм, уюштуруучуларга чоң рахмат деп атат. Гүлжан Алымкулова дагы электрондук почтаңызды сурап атат. Бул жерде өздөрүнүн электрондук адрестерин жазышыптыр. Эгерде мүмкүн болсо бөлүшө аласызбы деген суроолор бар экен. Болот. Презентацияңызды. Ооба, болот. Презентациямды дагы жөнөтөйүн. Азыр могул жерден чат деген жерге мен номеримди жана электрондук дарегимди кайсынысын сурап атышат? Мен электрондук дарегиңизди жазып койсоңуз, алар сизге өздөрү кат жазып алып алышат да, каалоочулар. Чатка эле жазып койсоңуз болот. Ийгилик каалайм, чоң рахмат деп Эрболот Жакупкулов жазып атат. Рахмат, чоң. Роза Зере 3 maymilcha@gmail.com. Роза Зере 3 maymilcha@gmail.com экен. Чаттан карап алыңыздар. Айжан Каролова да ийгилик каалап атат. Гүлзат дагы чоң рахмат, Азамат, сизге же ишиңизге ийгилик дейт. Баяндамаңыз үчүн рахмат дейт Гүлжан Көчманова. Ооба, Эльвира? Алтынбек агай жана бир эме айтып кетпедиби комментарийчи Ошгудан. Биздин мугалимдердин даярдаган сабактары, лекциялары ошо университет серверинде сакталып, башкаларга доступ жок болуш керек депчи. Азыр бир тенденция пайда болду да пандемиядачы дүйнө жүзүндө открытые образовательные ресурсы. Ал эми жогорку билим бардык адамдарга жетиш керек дегенче, билим алууга ар бир жарандын укугу бар. Ал мисалы контракт төлөп эле университеттен албастан баарынын тең equality деп башталды да, мындай баарына тең укук берели, баары билим алсын дегенче өзгөчө библиотекалар ачылды, курстарын да бекер кылып койду, Coursera, Udemy баарычы каалагандарга. Чоң университеттер, Гарвард, Оксфорд баары курстарын бекер кылып атат. Эми билим жетсин баарына депчи, мисалы $10,000, $20,000 төлөй алгандар эле Оксфордто окубасын, баары окусун дегендейчи. Ошон үчүн бизде да Кыргызстанда ошол кыймылды баштасак болот. Бир эле мисалы контракт төлөп эле бизге келген студент окусун эмес, баары окусун. Ушундай ача берсек болот курстарыбыздычы. Мына мисалы манасоведение, манастануу, тарых, же гуманитардык, же башка сабактар баарын эле баары эле каалаган көрө берсин, ошончолук жайылса ошончо жакшы. Биз элди канчалык агартсак, билимди таратсак, ошончо өлкөбүз өнүгөт деген концепция менен ушу открытые образовательные ресурсыны баарына жайыш керек да. Ошондо гана экономикабыз дагы өнүгөт деп ойлойм. Мындай только эле биздин студенттер эле окусун эмес, 64 университет болсо баары каалаган окусун дегендей кылыпчы. Ушундай бир концепция иштеп чыгыш керек го деп ойлойм. Рахмат чоң Эльвира сиздин комментарийиңизге. Бул жердеги негизги идея ачык ресурстарды түзүү жана аны бүт бардык катмардагы калың журтка доступный кылуу, же болбосо ачуу деген ой пикир болуп атат. Бул азыр билим берүүдөгү дүйнөдөгү эң алдыңкы бир тенденциялар болуп атат. Ошого биз да баралы деген ой экен. Башка сурооңуздар, комментарийиңиздер болсо. Мен суроо берсем болобу, Мүкөрөм айым? Бул жерде балким көпчүлүгү жанагы биз онлайн сабак өткөндөгүдөй эле деп тема кызыктуу экен деп коюп ачып коюп балким башка иш менен алек болуп атышат. Пассивдүү формада угуп дегенде же ошол бойдон унутуп калды дегендей. Бул нормалдуу процесс, балким биякта активдүү катышып аткан кесиптештер жооп берип калар. Кандай дейсиздер? Ар бир нерсе жашоодо замандын талабына жараша болот эмеспи?
Бүгүнкү күндө биздин эң мурунку биздин мугалимдерибиз баягы машинка басып отурчу эмес беле? Андан компьютер чыкты, анын түрү чыкты. Азыр аябай дагы башка болуп баратат. Дал ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө билим алууда, жогорку билим алууда айрыкча дейли, бир эки бүктөлгөн барак болгон дипломду дейличи. Ачыктоосу ошол сөздүн ачыктоосу ошондой эмеспи? Эки бүктөлгөн бир барактын артынан сая түшүү менен окуп жаткан үйрөнүүчүлөр да жок эмес студенттердин арасында. Мындан улам барган сайын технология өнүккөн сайын жогорку окуу жай же болбосо тагыраак айтканда университет деген өзүнүн ордун жоготушу мүмкүнбү? Анткени деген барган сайын ар бир тармакта, ар бир кесипте, ар бир суроо жараткан нерселерде бүт бардыгы интернет ресурсу ачык ресурс деп атайсыздар. Ошол аркылуу үйрөнүп алса болот да адамча. Ошентип үйрөнүп отуруп, балким өзү каалаган бир кесиптин ээси болот. Университет тарых сахнасынан чыгып кетиши мүмкүнбү? Талкуу үчүн суроо, ушундайбы? Ооба. Мисалы азыркы учурда кээ бир мынакей божомолдоолор бар да, азыркы учурда университеттерде, жогорку окуу жайларда кээ бир кесипке муктаждык калбай калды, Мукарамайым. Мисалычы, барабанда муктаждык деле жок деп баштады да жашоодочу. Балким роботтор чыкса, анан тиги болсо, бул болсо, анан буга деле кереги жок, буга деле кереги жок дегендер чыга баштады. Ошол убакта биздин заманга чейинки мезгилде кээ бир белгилүү адамдар, мисалы Грецияда жана башка Аристотель дейли же орто кылымдагы Бирунин алалы, Абурайхан Бирунин. Булар ошол убакта математик, ошол убакта философ, ошол убакта азыркы биз айтып аткан социолог, ошол убакта тарыхчы жана башка дейличи. Бара-бара кээ бир кесиптерге муктаждык жоголо баштады дейли. Макул, ага мен макулмун. А бирок барган сайын ачык ресурстардын натыйжасында азыр биздин арабызда сиздер кездештирдиңиздерби? Кээ бир жаштар мага университеттин кереги жок дейт. Бир жыл окуйт, 2 жыл окуйт, таштап коет. Мага кереги жок дейт. Мен өзүмдүн каалаган могу кесип боюнча курстарды алып, өзүм өздөштүрүп, бүт бардыгын үйрөнүп, ошол боюнча белгилүү бир эмеде иштегим келет дейт мисалы. Бул барган сайын университеттин дүйнөлүк аренада деп атам, Кыргызстан эмес бул жерде. Университеттин тарых сахнасы. Ооба, ушул деген чоң суроо. Мен дагы бир өзүмдүн жолумду айтып коеюнчу. Мен жакында эле өзүмдүн турмушумдан эле бир мисал көрүп ойлонуп калдым да. Университетти бүтүп, чет өлкөдөн, магистратураны бүтүп, чет өлкөдөн иштеп аткан бир бала ошол өзү менен эле чогуу окууга барып, анан окубай кайсы бир мүмкүн финансылык каражаттардан улам окуусун токтотуп коюп, анан бирок азыр IT курстар аябай популярный болуп атпайбы? Бир жарым, 2 айлык IT курсту алып, анан деген ошол эле чет өлкөдө жумушту таап, анан ага ачык көргөздү да, мисалы үчүн бакалавр, магистратураны бүткөнгө караганда, могу кыска курсту алып, андан чоң зарплатаны алып иштеп аткан бала университеттин дипломун толук жокко чыгарды да, мындай пайдасы бар экенинчи. Демек, ушул сыяктуу бизде мындай жагдайлар пайда болуп атат да. Ошон үчүн биз өзү негизи билим берүү дегендин бир гана мазмуну эмес, ошонун срокторундагы, мазмунундагы, мугалим жана билим алуучу клиент катары дагы көп нерселерди кайрадан ойлоп чыкканга мезгил жетти окшойт. Ушуга ушу технологиялар алып келип атат да. Анткени 5 жыл окуп, плюс еще магистратураны бүтүп, иштеп аткан балага караганда тиги баланын билими пайдалуураак болуп атат. Еще ал деген акча алып келе турган билим болуп атат да. Ошон үчүн бул толук мүмкүн, мындай болушу мүмкүн. Бул жаңы өзгөрүүлөрдү алып келе турган нерсе го. Башкалар да өз пикирин айтсын, көрөлү. Айтсын. Мисалы ушу ойлоңучу башкалар, Мукарамайым, мисалы ушул биз технологиянын эң өнүккөн формасында Apple компаниясынын деле негиздөөчүсү ушул Стив Джобсту деле алсак болот да. Эми ал жерде батышта колледж деп университетте ал деле ошол экинчи курсунан таштап коюп, анан кийин жанагындай каллиграфия боюнча курстарга баруунун натыйжасында ошого болгон кызыгуунун натыйжасында барып отуруп анан могу
Apple компаниясына чейин кетип атпайбы. Же болбосо дагы бир мисал келтирейин. Менде тарыхта окуган Данияр деген жигит бар болчу. Экинчи курстан Америкага жайында кетти. Ал убакта work and travel менен. Анан ал жака барып, анан жайында иштеп барып иштеп атып эле, анан мындан 10 жыл мурун болуш керек эле. Ал жакта иштеп калды, анан ошол бойдон келбей калды. Эмне болду деп жүрдүм жетекчи катары, анан окууну таштап салды го деп. Чындыгында таштап салды. Анан эле кече жакын эле бир 5-6 ай мурунго дейм. Facebook'tan көрүп калдым, кыргыздардан ушундай Кыргызстандан Данияр деген Google компаниясында иштеп атат деп. Өзү тарыхчы, тарыхка тапшырып, экинчи курстан кеткен жигит, азыркы учурда Кыргызстанда Google компаниясында иштеп атат. Мындай мисалдар аябай көп айланабызда. Оңду бурулсаң да, солду бурулсаң да толтура да. Мындан улам айтайын дегеним ушул болчу да, так суроом ушул. Барган сайын технологиянын өнүгүүсүнүн натыйжасында ачык ресурстардын болушу, ар бир адам өмүр бою үйрөнүү керек, сөз жок. Ошол эле убакта өзүнүн жеке каалоосу менен бизде көп да. Мен деген экономист болгум келет деп тапшырат, экономикага тапшыра албай калат дагы, анан кийин тарыхка тапшырып калат мисалы. Көрдүңүзбү? Анан ошо менен баягы бүктөлгөн дипломду алам деп ошол менен жүрө берет. Анан кийин аны бир сандыкка салып коет мисалы. Андайлар арабызда ачык айтканда толтура. Мындан улам бара-бара ушинтип отуруп университет тарых сахнасынан чыгып кетиши мүмкүнбү? Мүмкүн чыгып деле кетпесе керек, бирок көп нерселер өзгөрөт го. Анткени деген бизде деген билим берүү чоң эле кризиске учурап калганда, биз деген билим алуу үчүн эмес, диплом үчүн окуп, сиз билесиз да, көп кишинин 2-ден 3-төн диплому бар. Алардын бирөө да кереги тийбейт, жөн эле сандыкта эле жатат. Ошол нерсени жашоо өзү ушундай бир оңдой турган мезгил келди да. Анан киши өзүнүн тандоосу менен келечегин көрүп, ошодон бир пайда табам деп анан окууну тандай турган мезгилге жетти окшойт да. Бирок ошентсе деле университеттер деле калат го менимче, бирок башкачараак форматта иштеп баштайт окшойт. Мен ойлосом, Элира. Азыр ошол суроону бардык университеттер сурап атат. Биз ошол университеттердин кереги барбы, жокпу? Буга чейин университеттер аквариумга окшоп эле коомго ачылбай, өзүнчө эле бир катмар болуп, мындай civic responsibility деп коет да, эми жарандарга, коомго пайдасы барбы, мындай коомду өнүктүргөнгө кандай пайда алып келип атат университеттер? Же өзүнчө эле бир журналдарга, илимий журналдарга эле макала жазып, анан бири-биринин макаласын бири-бири окуп, бири-бири цитировать этип, анан өзүнчө эле бир катмар болуп калды. Коом бул жакта калып калды. Алар өзүнчө эле бир катмар. Ошон үчүн биз университетти ачалы, эшиктерин ачып, аквариумдан чыгаралы дагы коомго чындап пайда алып келсин. Коомду чындап өнүктүрсүн. Ошо жасаган илимий ачылыштары коомду чындап өнүктүрсүн. Ошого карата civic involvement же civic education кетсин деп ушинтип атышат да. Анан биз дагы ошондой талкууларды уюштурушубуз керек. Мына 64 университет, 110 колледжди топтоп алып, биздин чындап эле керегибиз барбы коомго? Биз даярдаган кадрлар иш таап жатабы? Биз аларга кандай көндүм жөндөмдөрдү беришибиз керек? Биз берген көндүм жөндөмдөр алардын жашап кетишине пайда салым кошуп жатабы? Биздин университеттин алган ошол эмелери, көндүм жөндөмдөрү жана илими, билими анын жашоосунда чындап эле кереги тийип жатабы? Lifelong skills, өмүр бою колдоно турган аларга көндүмдөрдү бере алып жатабызбы? Же биз өзгөртүшүбүз керекпи берип жаткан илимибизди, билимибизди деп отуруп аябай талкуулап, анан реформа жасаш керек да, жогорку окуу жайды жана кесиптик окуу жайды.
Себеби бизде учебный куррикулум, учебный пландар баары эле көчүрүлүп алынган же эскирген маалыматты беришет, лекциялар кызыксыз, студенттердин кызыгуусу жок болуп, анан алар иштеп кетишет, келбей эле мындай акча төлөп диплом алышат. Келсе мугалимдин лекциясы аябай кызыксыз, анан эскирген маалыматтар, библиотекаларда турган китептер баары керегиттен чыгып калган, уже маалымат өзгөрүп атпайбы? Азыр мисалы биз мектепте окуган химия азыркы окутулуп аткан химиядан таптакыр башка. Ошон үчүн билим жаңыланып турат, бирок биздин библиотекаларыбыз, биздин учебный пландарыбыз жаңыланбай эле турат, эски бойдон. Ошон үчүн биз конкретно отуруп, баардык окуу жайлардын башчылары аябай реформа жасаш керек да. Чындап эле биз алардын, студенттердин керектүү көндүм жөндөмдөрдү кантип бере алабыз, кантип өзгөртө алабыз учебный пландарыбызды жана методикабызды, жана кимди чыгарып жатабыз результат катары. Ал чындап эле индустрияга керекпи? Кайсы кесиптер эскирип атат, кайсы факультеттерди жабалы, кайсы жаңы факультеттерди ачалы, биздин мугалимдердин квалификациясын кантип жогорулаталы? Ушунун баары аябай комплекстүү бир маселе да. Рахмат, Элира абдан сонун комментарий. Дагы бирөө жазыптыр, Нургүл Беделова дейт. Заманбап базар экономикасы талап кылган адистиктерди көбөйтүү керек, ошондо жоюлбайт. Квалификациялык иштерди, магистрдик диссертацияларды коомго пайдасы тие турган темаларда жаздыруубуз керек. Кыскасы, билим берүү системасына чоң реформа жасоо керек дейт. Бул кийинки комментарий болду. Дагы суроо же комментарийиңиздер болсо. Бир нерсе айта кетсем ушул жерден. Университет жабылбаш үчүн талпыныш керек, аракет кылыш керек дегенге да мен каршымын да. Ошол талап кылган адистиктерди ачсак эле ошондо жабылбайт депчи. Ал талап кылган адистиктерди университетке тапшырбай деле өздөштүрүп алышы мүмкүн да. Азыркы жаштарчы технологиянын натыйжасында деп ойлойм. Анан мореки жерде коомдогу муктаждыкка жараша факультеттер калат болуш керек менимче. Адистиктер коомдо кайсыга муктаждык бар болсо, ошолор калат дагы, анан калгандары бара-бара азайып жок болуп кетет болуш керек. Такыр эле ортодон чыгып кетет болуш керек да. Анан реформа жасоо керек деп жалп эле отура бергенибизде бул менимче барып отуруп биз реформа жасагычак деле мына пандемиядан эле кандай кирип кеттик онлайн, ошол сыяктуу реформа жасагычак деле өзүнүн өзү эле көп нерселер күндөн күнгө өзгөрүп болуш керек деген ойдомун да мен. Бул жерде жанагы айткан боюнча чындап эле толтура бир философторду чыгарып койдук дейли. Жылына 50дөн чыгарсын или 30дан дейинчи. Университет 60-тан ашык университет бар болсо, бир 30-унан 30 чыгарган деле кечиресиздер 900 философ эмиш кылат. Мурда деген мен юрист болом, юридикага тапшырам дегендер көп чыкчу эле, анткени ошонун аты башкача болчу эле, же кандай билбейм. Азыр болсо ал барган сайын уже жоголо баштады, эгер байкасаңыздар. Советтик доордо болсо, биз советтик доордун мезгилинде эметип калган адамбыз, коммунисттик партияга өтүш керек, анан кийин ал үчүн деген сөз тарыхты бүтүрүш керек. Райондо же бир жерде белгилүү жерде иштеш үчүн тарыхты бүтүрүш керек деп, тарых аябай эмеси аброю жогору болчу да. Ушул сыяктуу эле бүгүнкү күндө болсо жашоо башкача. Бүгүнкү күндө коомдогу муктаждык кайсы кесиптерге болсо, ошол кесиптерге көздөй талпыныш керек деп ойлойм. Ошого жараша жарышыш керек жаштар. Ошол тууралуу үйрөнүш керек. Сөзсүз университетте үйрөнүш керек дегенге да мен каршымын. Балким курстарга барат, башка жолдор менен үйрөнөт. Университетти бүтүргөндүн жанында курстарга барган дагы артыкчылыктуу болуп кетиши да мүмкүн. Буга толук кепилдик жок, бирок тескериси да болушу мүмкүн да. Бул жерде эң маанилүү болгон нерсе инсан фактору да. Ал инсан канчалык деңгээлде өзүн өзү өнүктүрө алды, канчалык деңгээлде ошол адистикке татыктуу. Татыктуу болуп болбогондугун коом өзү эле тандап алат да. Жашоо ошого алып баратат деген оюм бар менимче. Рахмат чоң Роза Монбаевна.
бүгүнкү вебинарыңызга да чоң рахмат. Азыр бүтүп барыбыз, убактыбыз жетип калды. Микрофондорду жандырып, Роза Аманбаевна ыраазычылык билгизип коелу. Кол чаап, микрофондорду жандырып, эгерде мүмкүн болсоңуздар. Анан акыркы каалоолорду окуп, вебинарыбызды жыйынтыктасак, анткени 1,5 сааттан да өтүп кетти. Сизге чоң рахмат. Кол чаап койсоңуздар. Рахмат. Анан бул жерде дагы бир Айжан Кароловадан келиптир. Ошону менен жыйынтыктайбыз. Жоюлушу мүмкүн эмес, айрыкча бизде куру намус үчүн эле окуш керек, болуш керек деген максат койгондор жок эмес. Эми ар кандай болот. Азыркы бүгүнкү негизги жыйынтыгыбыз билим, тарбия, ошол алган билимдин жашообузга жана келечекте бир адистикти алып, өз жаныбызды багып кетерибизге бир жеткире турган нерсе болсо деген ошондой билим бериш системасын түзүп алсак деген жыйынтык менен жыйынтыктасак, анан дагы бул вебинарларыбыз уланат, Баткенге жардам бекер вебинарлар сериясы уланат. Ошолорго да катышып туруңуздар. Чоң рахмат келгениңиздерге. Спикерибизге өзгөчө Роза Аманбаевнага чоң рахмат айтабыз. Сиздерге да чоң рахмат. Жакшы туруңуздар. Жакшы күндөрдө жолугушканча. Жакшы. Катышуучулар, сиздерге да чоң рахмат келгениңиздер үчүн. Дагы көрүшөбүз кийинки вебинарларда.